Мен біраз жашырақ кезімде пенсия шығып қалдым да. Анткени аскер кызматкер болгондо 47 жашымда эле пенсия шығып қалдым. Анан кийин ушу диний тармагын өзүм изилдеп Турцияга чейин бардым да. Турциянын дианет системасын бир 10 күндөй биз өзүм коллегам менен барып ошол жерде 10 күндөй жүрүп, анан изилдедик да. Булардын диний системасы мамлекеттүүлүк менен бирге ишарат кылат да. Бирге ишарат кылат. Декларативдүү бөлүнгөнү менен бирге бөлүнгөн эмес. Мен көрдүм окуу мекемелери, медреселери кандай болгон. Анан ошондо мен кулагым четип угуп калган, ошо Изникте биздин кыргыздын ата-бабалары бар экен депчи. Ошол жерде бир баатырлыгын көрсөтүп коюлган экен деп, ошол жерге бир бата кылып коеюн деп атайын сурадым. Түркбиздин баягы экскурсоводубуздан сурап, ошол жерге барып бата кылып, бул байыркы Никея экен. 361 жылы баягы Никейский собор болуп, 4 Библиянын редакциясын калтырып калгандарын жойгоду эле. Вот ошол жерге барсам, кыргыз жоокерлерине ата-бабаларыбызга күмбөз коюлуп, ошол жерге айкел коюлуптур. Мен ушунчалык сыймыктандым. Кыргыздын асылдыгын, кыргыздын акылмандыгын баягы Турцияда жүрүп көрдүм. Биздин ата-бабалар кайсы бир атабыз ошо Турция менен Меккеден темир жолго өзүнүн акчасын төлөп жасаган нерселер түрктөр эсинде бар экен да. Анан кийин эмне үчүн деп атасыңар? Дагы сыноо жөнүндө сөз кылып атпайсыңарбы? Силер баягы четинде башында айтып кетпедиңерби? Мен башыма сыноо түшкөндө мен абакта отуруп калдым. Абакта отуруп калып, анан биринчи иретте ошо намаздарымды үзгөн жокмун да. Намаздарымды үзгөн жокмун. Биринчи ошол абакты тазалап туруп кана, анан кийин үйдөгүлөрдөн сурадым, Куран алып келгиле депчи. Куран алып келгиле деп, мурда айлап окуган Куранды 3 күндө тытып күн түн окудум. Жол издедим. Бул эмнеге ушундай болуп атат? Эми күнөөң болсо бирдеке бол. Анан таптым. 255 аят болуш керек Бакара сүрөсүндө. Биз силерди албетте сынайбыз деген немеси бар да. Коркутуу менен, жоготуу менен, малыңардын, мүлкүңөрдүн, адамдардын жокутуу менен. Анан кийин эң аягында инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп турат. Биз Алладанбыз, демек Аллага кайра кайтып барабыз деген сөз. Мен ошону окугандан кийин, анан кийин башыма түштү. Бул Алла Таалам сүйгөн пендесине сыноо берет экен. Дагы бир риваятта бар. Ошо кайсы бир пайгамбарды эсимен чыгып кетиптир. Пайгамбар Алла Таалама суроо жөнөтөт да. Бул эмнеге сен адамды жаратып, анан кийин кайра өлтүрүп, анан кайра жаратасың дегенде, эмне кылып атасың дейт. Мына эгин эгип атам дейт. Анда күзүндө кел дейт. Күзүндө келгенде баягы дандарды кебегинен ажыратып тазалап алат. Анан кийин ошондо айтыптыр, сен эмне кылып атасың дейт. Мен ошо кебегинен дандарды тазалап атам. Мен да ошондоймун дептир Алла Таала. Эгинде алда күзүндө өлтүрөт да мындай. Оруп баягы деп, анан кийин ошон бу жерде философиялык жагыда негизи маңызы көп нерсе да. Бу биз ойлоп атабыз да, жалаң китептен да гана келет депчи. Биздин пайгамбарларга негизи кээ бир билимдер Алла Таалам түздөн внушение аркылуу келген нерселер болгон да. Ошон үчүн мен өзүмдү бактылуу сезем да. Мусулман болуп жаралып, мусулман болуп жүрүп, азыркы күндө ушу Рамазан айынын орозосун кармап, ушу баарыбыз эл катары деле ушу дуа кылып атабыз да. Анан дуа жөнүндө айтып калдың, бул мусулмандын эң бир күчтүү, чоң куралы бул дуасы. Мен өзүм башыман өткөн атаман укканды гана айтып берейин. Менин атам 41-жылы Москва алдында ошо кыргынга салгылашууга катышып калат. Анан бир дивизияң ошондо бир 10 000 адам экен. Ошо 10 000 адамдан 10 эле адам окружениядан чыгат экен. Чыкканда да туусун ошо салып, жоготпой ошо соймолоп айтып берген ошо немелерден катып. Анан мен сурадым да, ата, сен аттыңбы? Аттым. Тирүү билбейм дейт. Анан кийин эме кантип тирүү калдың дегенде ошондо айтты. Мен чоң атам менен атамдын батасы деди. Өзү коммунист. Ошондо айтты да. Мен ошо
чоң атамдын батасын алгам дейт. Анткени бала кезде бул кооперативный техникумда окуйт. Өзү байдын баласы болгондон кийин баягы эптеп, нетип, илинип ошол жерде окуп жүргөндө чоң энем кымбат ошо кичинекей бетарчы тигип берет. Анан кийин катып берет экен баягы чакмак кантты. Ошону жебей бир жума чогултам, жумага барам, ажы атама берем дейт. Ана ажы атам жумага кирет дейт. Жумадан чыккандан кийин анан кийин лагман бирдекени этип ошонун батасын алам дейт. Мына көрдүңөр, улуу атам экенин согуштун катышуучусу, ошо согушка катышып, кандуу майданда тирүү калып, ошо келип, ошо биз бирден бир себепкер болгон, биз ошо жарык дүйнөгө келгенибизди атабыз аман-соо келет да. Мен ойлойм, азыркы мына жаш муундар баягы батанын көптөр маанисин билишпейт да. Бул бата алыш жөн эле омейин деп коюш эмес. Бул ошол адамды ыраазы кылуу. Ошонун адамдын көңүлүн көтөрүп, ошонун айтканы менен болуп, мен турмушумда көп эле бата алып калдым. Калыс батасын алуу десең. Калыс. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.